Гүлнур Сатылганова. Биз көптөн бери бул чыгарылышка даярданып жүргөнбүз. Кыргыз музыкасынын заманбап үнүн көп жагынан аныктаган аял жөнүндө. Биз чоң урмат менен мамиле кылган айрым аткаруучулар, мисалы Каныкей, Айым Айылчиева, Аруке Атантаева жана башкалар. Гүлнур Сатылгановага даяр болгон аудитория, инструменталдык база жана вокалдык манера жагынан көп нерсе боюнча карыздар. Башкача айтканда, ал башкалар үчүн жол салып бергени жана бүгүн таанып жүргөн өзгөчө үндүн жаралышы дал ушул чыгарылыштагы каарманыбыздын эмгеги. Келиңиздер, кыргыз эстрадасынын примадоннасы Гүлнур Сатылганова кыргыз коомунун музыкалык табитин кандай өзгөрткөнүн бирге карап көрөлү. Убакытты 30 жыл артка түрдүрүп көрөлү. 90-жылдарды элестетсеңиз, Союз жаңы эле кыйрап, жергиликтүү угармандарга чет өлкөдөн сапаттуу жана анча сапаттуу эмес музыка агылып келе баштады. Күйөрмандын көзү чоң тандоодон улам чачырап жатты. Ал учурда кыргыз угарманы кимдерди тыңдачу эле? Тандоо бар болчу, бирок кыйла аз. Жергиликтүү сахнаны Динара Акулова, Айчурок Иманалиева, Роза Аманова сыяктуу аткаруучулар түзгөн. Маселе аткаруучулар аз болгондугунда эмес, алардын ырдоо манерасынын жана стилистикасынын окшоштугунда эле. Ал кездеги кыргыз эстрадасынын баары фольклор эстрадалык манерада ырдашчу. Тагыраагы таңдай жана бир аз мурундан чыккан үн так угулуп турчу. Биздин ойлорду туура түшүнүү маанилүү. Эгер сиз 90-жылдары кыргызча ырдаган аял аткаруучуларды уккан болсоңуз, анда бир эле тандоо болгон. Ырлар ар башка ырчыга таандык болушу мүмкүн, бирок баары бирдей манерада аткарылган. Такыр эч нерсе олуттуу өзгөрүүлөрдү күттүрбөй турган, альтернатива жок музыкалык чөйрөдө күтүүсүздөн асмандан чагылган түшкөндөй, ошол кездеги көнүмүш болгон үндү түп тамырынан өзгөртүп салган музыкалык аткаруучу пайда болот. Өзгөрүштүн деңгээли бүгүнкү күнгө чейин сиз кайда болбосоңуз, Бишкектин борборундагы караоке кабинкасындабы же алыс кайылдагы дасторкондо болобу, бардык жерде Гүлнур Сатылганова индустрияга алып келген үндү угасыз. Келиңиздер, каарманыбыз менен кыскача таанышып алалы. Кыргыз коомунун музыкалык тандоолоруна таасир эткен бул адам кандай жолдон өткөн? Гүлнур Абдразаковна, белгилүү төкмө акын Токтогул Сатылганов менен адаш жөнү жана өзү да Токтогулдан болгонуна карабастан, таң калыштуусу төкмө акын менен эч кандай тууганчылыгы жок. Ал 1968-жылдын 1-ноябрында көп балалуу жөнөкөй үй бүлөдө 7-чи болуп төрөлөт. Гүлнурдун ата-энеси музыкалык билими жок болсо да, атасы зоотехник Абдразак Сатылганов комузду абдан жакшы чертчү. Ал эми апасы балабакчада ашпозчу болуп иштеген Анарка Мамбеталиева күчтүү, тембри кооз үнгө ээ болчу. Балким ошондон улам каарманыбыз бала чагынан эле ырчы болууну кыялданган. Мектепти бүткөндөн кийин 85-жылы ал Борборго келип, Бишеналиева атындагы искусство институтуна тапшырууга аракет кылат. Бирок тилекке каршы экзаменге кечигип калат жана кондитерликке окууга туура келет. Бир нече жыл өткөн соң, экинчи аракет менен болсо да, ошол институттун хордук дирижер бөлүмүнө кабыл алынат. Аны 91-жылы бүтүргөн соң, Куудулдар театрында иштейт. Кийин Арсен Умуралиевдин группасында эмгектенет. Ошол эле учурда досу Эрик Кадырбаев менен бирге Агым аттуу музыкалык топ түзүшөт. Жана ошол эле жылы Тяньшань 91 конкурсуна катышып, ийгиликке жетишет. Бирок кийинки эле жылы топ таркап кетет. Ал эми Гүлнур турмушка чыгат. 92-жылы жолдошу менен бирге бир катар ар түрдүү, анын ичинде эл аралык вокалдык конкурстарга катышып, жеңишке жетишет. Минскидеги Славян базары, Астанадагы Шабыт, Ысык көлдө Кадыр түн, Азия дауысы, түрк аткаруучуларынын эл аралык конкурсу. Белгилеп кетүүгө маанилүү болгон нерсе, башында анын үнү көнүмүш адаттан башкача болгону үчүн мугалимдер да, угармандар да кабыл ала албай турушкан. Баарыбызга маалым болгондой, көп учурда конкурстарда жеңишке жетүү үчүн аткаруучулар калыстар курамы жактырган репертуарды жана буга чейин кабыл алынган вокалдык техниканы өздөштүрүп, ошолорго ылайыкташат. Бирок Гүлнур Сатылганованы өзгөчө кылган нерсе, ал конкурстарда адаптация болууга аракет кылган эмес. Тескерисинче угармандарды өз үнүнө көндүрүп, ошол үндү сүйдүргөн. Дал ушундайча ал акырындап өнөрүн, чеберчилигин куурчутуп, конкурстарда биринчи орундарды алып, атактуулукка ээ болот. Акыры кыргыз угарманынын музыка кандай чыгып катылышы мүмкүн деген түшүнүгүн түп тамырынан өзгөртүп жиберген ошол бурулуш учур келет.
Эми анын музыкасында эмнеси ушунчалык таңгаларлык жана өзгөчө экенин деталдуу түшүнүп көрөлү. Биринчиден эң негизгиси бул үн чыгаруунун жөнөкөйлүгү. Алгач тааныштырууга муктаж болбогон Калый Молдобасановдун Ысык көл вальсы аттуу ырынан кыска үзүндү. Баарыбыз угуп тургандай, бул керемет чыгармада ырчынын үнү жогорку тесситурада угулат. Же жалпак тил менен айтканда, аткаруунун көпчүлүк бөлүгү жогорку катмарда орун алган ноталардан турат. Сыйкырдуу оркестрдик аккомпанемент таасирдүү жана бийик деңгээлде. Бирок бардык артыкчылыктарына карабай, бир чоң маселе бар. Үн жасалмалуу угулат. Биздин ойлор туура түшүнүлүшү маанилүү. Дээрлик бардык аткарууларда жасалма, табигый эмес үн жаралат. Ар бир вокалисттин милдети ошол жасалма үндү мүмкүн болушунча табигый кылып аткаруу. Ар бир жолу ар бир вокалист ырдап жаткан учурда табигый эмес үндү табигыйга окшоштурууга аракет кылат. Жана биз уккан мисалда калган бардык сонун сапаттарына карабастан, аткаруучу бул нерсени аткарып кете алган эмес. Ал эми Гүлнур Сатылганова үндү абдан жөнөкөй чыгарат. Ал кадимки сүйлөп жаткандай угулат. Үнү өтө табигый. Макулсузбу? Ал азыр ырдап өтүп, сахнадан түшүп, так ошол эле үн менен сиз менен сүйлөшүп кирчүдөй сезим калтырат. Экинчиден, анын вокалдык мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сүйлөшөлү. Ал альт. Башкача айтканда, анын үн түрү төмөн тесситурадагы аялдар үнүнө кирет. Муну түшүнүктүүрөөк кылуу үчүн дүйнөлүк батыш классикасынан мисал келтирели. Нина Симон аткарган бир ыр. Техникалык жактан алып караганда, аткаруунун кемчиликсиздиги жана ырдоо манерасы биздин мисалда келтирилген Нина Симондун аткаруусунда эле дээрлик айырмасы жок. Бирок баары макул болсо керек. Ал жылдары тоо боюндагы жайлоодо жашасаңыз, сиз Нина Симонду угушуңуз күмөн эле. Унутпашыбыз керек. Сөз 90-жылдар жөнүндө болууда. Азыр бул үн биз үчүн да, ошол кездеги батыш угармандары үчүн да кадимки угулган үн. Бирок 90-жылдардагы кыргыз үчүн таптакыр жат, белгисиз түшүнүксүз үн. А бул жерде сизге Нина Симон деңгээлиндеги сапатта, бирок кыргыз тилинде өзүңүзгө абдан жакын темаларда аткарылып жатат. Айтмакчы темалар тууралуу. Сатылганова жөн гана буга чейин белгилүү болгон кыргыз ырларына экинчи дем берип гана чектелбестен, өзүнүн жеке, турмуштук, адамдарды ойлондурган жана бүгүнкү күнгө чейин маанилүүлүгүн жоготпогон ырларын жаратып келет. Анын бир нече белгилүү ырларына көңүл буралы. Ак санат. Ырдын текстине көңүл буруңуз. Бул ырдан белгилеп айта турган бир конкреттүү сапты ажыратып алуу да кыйын. Бул ырда Гүлнур Сатылганова жашоону эртең же бүрсүгүн эмес, дал азыр жашап, аны кубанычтар, көз ирмемдер жана маани менен толтуруп, жашоо канчалык маңыздуу экенин айтат. Асман. Асман, асман, жыртылбайсың, сынбайсың, арбак көздү бир ордуңан жылбайсың. Бул жөн гана абстрактуу асманга арналган ыр эмес. Бул жерде асман адамдын кайгысына, азабына жана түйшүгүнө үнсүз күбө катары көрсөтүлөт. Сатылганова ар бир угармандын өзүн асмандай сезип, жеке көйгөйлөрүнө жана коомдун оорчулуктарына кууш эмес, асмандан карагандай бийиктен көз жүгүртүп ой жүгүртүүсүнө шарт түзгөн татаал поэтикалык конструкция жаратат. Сени эстеп. Албетте, анын дискографиясында ар бир адамды бирдей түйшөлткөн сүйүү тууралуу ырларсыз болбойт. Бирок башка аткаруучулардын классикалык чыгармаларынан айырмаланып, Гүлнур Сатылганова жаңыдан сүйүүгө кабылган жаш кыздын сезимдерин сүрөттөөдө өтө поэтикалык метафораларды колдонгон. Албетте, бул бир аз субъективдүү. Бирок саптарды окуп көрүңүз. Биздин оюбузча, мынчалык назик образдар жана салыштыруулар аркылуу сезимдерди жана абалды ушунчалык чебер жеткире алыш ар кимдин колунан келе бербейт.
Nandın jiti. Жаңы бышкан нандын жыты, күндүн жайкы ысыгы. Бул чыгарма угармандын көңүлүн кыргыз жашоо тиричилигине жана турмушуна сүңгүткөн ыр десек болот. Бул ырдын кереметтүүлүгү Сатылганованын кыргыз аспаптары жана оондор аркылуу кыргыз турмушунун атмосферасын жарата алгандыгында гана эмес, ошондой эле терең мазмунунда. Ал эң аз дегенде эле сизге бала чактан бери тааныш болгон энеңиздин колунан жаңы бышкан нан жытын жана даамын эстетет. 4-чү Гүлнур Сатылганованын аткаруу ыкмасы. Түшүнүү керек, булардын баарына кошумча ал аткаруу жагынан мыкты чебер. Баштоо үчүн музыканы түшүнгөн адамга көрүнө турган нерсе, ал ырдын кайсы жеринде кайсы муунга басым коюшу керектигин так билет. Ырдын мааниси анын туура берилгендигинен улам күчтөнөт. Саптарда туура тандалган обертондор угармандын чыгармага толугу менен чөмүлүшүн камсыз кылат. Мындан сырткары, анын үн башкаруусу бүт диапазон боюнча кемчиликсиз. Жогорку ноталарбы же төмөнкү ноталарбы баары туруктуу жана жасалма эмес, табигый угулат. Музыканы жакшы билбеген адам үчүн муну баалоо кыйын. Ошондуктан ишенишиңиз керек. Гүлнур Сатылганова кайда ырдабасын, концертте болобу же дасторкондо болобу, ар дайым жогорку деңгээлде аткарат. Ооруп же өзүн начар сезсе дагы. Эгер байкасаңыз, телефонго жазылган сапатсыз үн аркылуу да анын мукам жана өзгөчө стилде ырдап жатканына күбө болосуз. Мындай чеберчиликти байкабай коюу мүмкүн эмес. Ошондуктан анын атактуулугунун туу чокусу качан болгон деп сураганда, туура жооп ар дайым жана азыркы күндө дагы азыр. Бир өлөр жаңырып, ардагын тапкандай, бир өлөр жаңылып, арманга баткандай. 5-чи атмосфера. Бул пунктту 2 бөлүккө бөлүү керек. Тембр жана музыкалык табит. Анын үнүнүн тембрин дароо башка ырчылардан айырмалоого болот. Мурунку роликтен Лучано Павароттинин цитатасын келтиребиз. Менде маанилүү сапат бар деп ойлойм. Радио күйгүзүп, кимдир бирөө ырдап жатканын уксаңыз, бул мен экенимди дароо тааныйсыз. Менин үнүмдү башкасы менен алмаштыра албайсыз. Так ошондой эле биздин каарманыбыздын үнүнүн тембрин эч ким менен алмаштыра албайсыз. Мукам терең жайгашкан тембр. Виолончель жана контрабастын үн басымдары менен коштолгон. Ал ырга керектүү чеберчиликти жана салттуулукту берет. Жалпы гармонияда эң сулуу үндөн турган аспап анын үнү. Анын музыкалык табити тууралуу айтсак, албетте репертуарында EDM стилинде көп ырлар бар. Алар менен бийлөөгө жана рахат алууга болот. Бирок ал эч качан табитсиз, обу жок ырларды аткарбайт. Өзү каалабаган төмөн сапаттагы хиттери да жок. Гүлнур Абдразаковна сыймыктуу өзүн урматтаган аткаруучу. Эми биз кыргыз эстрадасынын примадоннасы болгону эмнеден улам экенин түшүнгөндөн кийин бир гана суроого жооп берүү калды. Ал кандай мурас калтырды? Бул абдан жөнөкөй. Гүлнур Сатылганова көпчүлүккө буга чейин жат болгон ырдоо манерасына табитти сиңирген аял. Мурда мындай ырдашчы эмес. Бул факт. Туура түшүнүңүз. Ал биринчи болуп, жөн гана мындан башка үн чыгышы мүмкүн деп айтканы менен чектелген эмес. Ал баарына бул да кыргызча ырдоо манерасы экенин кабылдаткан. Бул ойдогудай оңой эмес тапшырма эле. Мисалы, мурда мындай үн болгон. Жана башка эч нерсе жок. Азыр кыргыз фольклору дал ушундай үн менен да ассоциаланып калды. Кыргыз кыпчак элимдин кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам. Бул учурда 2025-жылы мындай үн дайыма эле кыргыз фольклору менен байланыштырып келген ой калышы мүмкүн. Бирок андай эмес. Бул үн дал Гүлнур Сатылганованын таасири менен пайда болгон. Жыйынтыктап айтканда, жергиликтүү музыкалык индустрияга кошкон салымын карасак, азыр жолдо бара жатканда, радиодо угуп жаткан же бүгүнкү күнү YouTube'да клиптери чыккан ар бир заманбап аткаруучусу кайсы бир деңгээлде биздин примадоннага карыздар. Сиздер менен дайымкыдай терең редакциясы. Кийинки чыгарылыштарда жолугушабыз. Элиңе жүрөктү арнап салгын, телегей тең болуп ардактан.
şaşılat ömür şamal